Айыл банк ачык акционердик коому 1996 жылдан бери ишмердүүлүгүн жүргүзүп келе жатат. Банктын негизги максаты жеке фермерлерге жана айылдык товар өндүрүүчүлөргө туруктуу негизде жардам көрсөтүү. Убакыт өткөн сайын банктын жаңы технологиялар менен тейлөөлөр сунушталып, кызматтардын түрлөрү көбөйүп, кардарлардын базасы кыйла кеңейген. Ошондой эле банк өлкөбүздүн бардык аймактарында заманбап технологиялар менен жабдылган жана бардык банктык кызматтарды көрсөткөн кеңселерин ачууда. Ар бир кардар өзүнүн тандоосунда биринчи финансы мекеменин туруктуулугун жана акча каражаттардын сакталышынын кепилдигин карайт. Ошондуктан Айыл банк ийгиликтүү тарыхы менен өлкөдө алдыда турат. Бизде бир эле кредит берүү менен чектелбейт. Бул жерде биздин банк аркылуу карточка азыр банкомат койгонбуз. Банктын алдына пенсиясын алса болот, айлык акыларын алса болот мекемелер. Азыр бардыгы карточка системасынан өтүп атат. Ошон үчүн мен айтар элем, ушул аравандыктарды араванда туруп башка да биздин кыргыз жарандарын, кыргыз мамлекетинде иштеп аткан бүт дыйкандарыбызды, кызматчыларыбызды бардыгын биздин Айыл банктан кызматын пайдалангыла деп айтат элем. Айыл банк жыл сайын потенциалын өстүрүп, бүгүнкү күнгө универсалдуу кызматтарды элет элине сунуштап жатат. Араван районунда банктын 1500дөн ашуун кардарларынын 225 миллион сомдук папкасы бар. Дыйкандар үчүн ыңгайлуу насыялар жана депозиттер каралган. Райондун каржы маселесин жеңилдетип, коомдук жайларга банк терминалдарын жана банкоматтарын орноткон. Элеттиктердин социалдык экономикалык өнүгүшүнө түздөн түз таасирин тийгизүүдө. Элдер муну жакшы алып иштетип атат. Жогоруда иштеткен адамдар өздөрү сөздөрүн айтып кетти. Чын айтканда буну алып иштетсе, туру тармакка иштетсе, пайдасы көп экен деп. Ошондуктан мен ойлоймун, bundan кийин дагы ушул Айыл банктын бүгүнкү күндө имараты кеңейди, эл менен иштеш дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүк болот. Ушул бизге бүгүнкү күндө ушул Айыл банк кызматкерлери, мына жетекчилик турат, бардыгы ушундай темпте иштесек, мен ойлоймун, элибизге көп пайдасы тиет деген. Көп жылдан бери Айыл банк аркылуу атайын жеңилдетилген мамлекеттик насыяларды алып, өз бизнесин түптөгөн. Бул айым учурда банктын ийгиликтүү кардары болуп саналат. Жакында баласына трактор алып берип, насыяны төлөп бүттү. Ишкердин айтымында айыл чарба тармагына ийри суммада насыя алууда эч кандай тоскоолдуктар жаралбайт. Операционный зал. Кандай без жок эле, ана эле, мына эле эртеге бир сүйүн келелеп, акча берет дегенин мен şu жашка кирип 25 жыл иштештим буларды. Таза банк, өтө таза банк. Айткан деле аксакал эже кептирип болгула тез-тез деп бардык балдарын тиге алып 2-3 күндө эле биринчи 70 миңден баштадым. Анан 200 миң ушинтип 1 миллионго чалып 2 күн мурун төгөм. Алдын алып төгүп турам. Биз ham таза иштедик, Айыл банк бизден ham таза берип атты. Мен Айыл банктан өтө ыраазымын. Өткөн жылы банктын активдери 23 миллиард сомду түзүп, насыя портфели 16 миллиард сомдон ашкан. Мындан тышкары чет өлкөлүк донорлор менен ийгиликтүү иш жүргүзүп, алдыңкы деп саналган долбоорду, насыяларды прогрессивдүү өндүрүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ошондой эле санариптештирүү жылынын алкагында ар бир кеңселеринде электрондук жабдыктар орнотулуп, калкка ыңгайлуу шарттар түзүлгөн. Учурда өлкө боюнча 189 кеңсеси калкка кызмат көрсөтүп жатат. Жана айткандай кече чоң алай менен алар өлчөгө келишчү, ал жерге аябай кыйынчылык турчу, ортодо аралыгы чоң. Ошого байланыштуу биз жер жерлердеги биздин кардарларга, дыйкандарга шарт түзүү максатында ушундай кылып филиалдарды ачып жатабыз. Айыл банк кирешеси жана натыйжалуулугу боюнча өлкөдөгү 5 эң ири мамлекеттик компаниялардын катарын толуктайт. Бул убакка чейин мамлекет менен бирге татаал жолду басып өтүп, 26 жылдан бери ийгиликтүү ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө. Айыл банк айыл чарба, курулуш, транспорт жана ишкерлерге ишенимдүү кызмат көрсөтүп, туруктуу жана ишенимдүү кардарларын таап алды. Абдумалик Базарбаев, Айбек Үсөн, жаңылыктар.